Биринчи ушу Абдылдаевдин телосын кээрден мурун Абдылдаевди Теңир ата аябай окутту. Теңир ата экен деп түшүнсөк болот. Мындай ата. Мисалга чоң атабыздан өйдө түшүнүгү, жашаган жашоосу, уткан утуштары, кылган эмгектери дегендей. Ансыганда анан ошол андан бийик аталар дагы ошол барып ошо Теңир атага такалганда, Теңир атага периштелер дагы, ааламдык сыйкыр күчтөр дагы, арбайлар дагы баш ийет. Анан Теңир ата адамды дагы бекер жараткан эмес. Адамга өзү Теңир ата душман эмес. Бирок ушу Арыстан Алайды окутуп аткан кезде Теңир ата мындай билдирүүлөр болгон. Арыстан Алай адамзаттын жаны, Арыстан Алай жерене, Арыстан Алай өлбөс күн, Арыстан Алай бүтпөс түн, Арыстан Алай түгөнбөс суу, Арыстан Алай өчпөс от, Арыстан Алай адам ата, Арыстан Алай обоне, Арыстан Алай ума эне, Арыстан Алай шам бала, Арыстан Алай адамзаттын куту, Арыстан Алай адамзаттын бышкан ашы, Арыстан Алай адамзаттын алтын казынасы, Арыстан Алай куткаруучу, Арыстан Алай от жылдыз, ошо Марс. Арыстан Алай бул дүйнөнүн абасы, Арыстан Алай бул дүйнөнүн жарасы, Арыстан Алай бул дүйнөнүн өпкөсү. Ошо сыяктуу анан бул окуулар бүткөндөн кийин көрсө мындай окуткан дагы ушул мени Теңир ата. Булут жылдырасың, куюн жөнөтөсүң, вирус жөнөтөсүң, табият аркылуу адамзатты багындырасың. Табият сенин керемет куралың, арбай периштелер, инопланетян, улуу күчтөр сенин керемет куралың. Сен бул дүйнөнүн жарыгын өчүрөсүң, кутун учурасың пендечилик жашоонун, чаңын асманга сапырасың. Табият Арыстан Алайга адамзатты багындыруучу Теңир буйруган көсө, жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо. Адамзат жанын сенден сурап келет. Арыстан Алай табиятты бейишке айлантат. Жайдын аптабын, кыштын чилдесин Арыстан Алай жуйот. Чөлдөрдү көлгө айлантат. Табиятты бейишке айлантат деген.